Бул беттештеги башкы калыс мына ушундай старттык кышкырык жаңырды. Андыктан Кыргызстан курама командасы топ менен алды. Кандай уштурат байкайт күткүрүлү алыстан. Кайрадан сокку бул жерде өтө көп. Демек бул беттеште азыр топ үчүн күрөш өтө курч мүнөздө жүрөт. Жана деги чекти болбой Орусия командасы эсеп санда Эралиев Мухаммед Иса бул соккуну кайтартпоого жетишкен жок. Ал эми Султан Насирдинов командасын сактай албай калды. Эралиев Мухаммед Муса алыскы бурчка Мамат Касымов азыр дарбазага таамай сокку заткан, бирок Евгений Беляев бурчтан чыгарып берүү. Алыскы бурчка кайрадан сокку, кайрадан кошумча соккуда Жумадилов. Дятлов. Воробьевко Дятлов. Бош калган дарбаза жана гол. Мына ошентип биздин командабыздын дарбазасына жаралып отурат. Султан Насирдинов болгон аракетин мындан да ишенимдүү оюнда жүрүш керек. Дал ошондой Ислам Туратбеков. Кыргызстан жана Орусия жаштар курама командаларынын ортосундагы беттеш уланууда. Жана кирип баруу. Байлсман. Жана алыстан сокку, кошумча сокку затыш керек. Бош калган дарбаза, пенальти барбы, жокпу? Гол! Мына сага 16-катар сандагы Жумадилов Батырхан. Жумадилов Батырханда гол. Бул жерде эреже бузуу да катталган экен. Эгерде эле гол жара ауттан сокку жана гол. Грас позициясы баш алдында башталууда. Туратбеков кайрадан атаандаштын жазгырып өттү. Чыгарып берилген топ. Жумадилов кошумча сокку жана гол. Төрөбеков бактылуу. Экинчи голдун автору. Жалгыз калган бул жерде. Жыйынтыгында гол. Евгений Беляев жардам бере алган эмес. Жумадилов кайрадан сокку затты да. Мына ошентип азыр стандарт кабалдар. Айтты деги чекти болбой, мына гол. 11-катар. Кайрадан кайтылуудан көрсөңүздөр болот. Эралиев сол капталдан өзү соккуну затты. Беляев өз ордунда. Кайрадан Воробьевко пас жана Алексей бул жерде өзү бардыгын азыр коюуда. Төрөбеков бактылуу. Азыр бул жерден катага жол берип алдык. Орусия командасы чабуулда алыстан сокку жана гол. 13-катар сан. Астын ышкырыгы жаңырды, түзүлө сокку бул жерде. Кырыкы жаңырды. Кыргызстан Орусия эсеп сандары 2-6. Бул бүк беттештин эсеби дал ушундай болду.